талап, ар кандай коркунучтарга биз даяр турушубуз керек. Мына бүгүн бардык аскер бөлүктөрдө, куралдуу күчтөрдө, коргоо министрлигинде жаңы окуу жылында күчүрмөн даярдыкта чоңдон чоң ийгиликке жетишиңиздерге тилектешпиз. Жаңы башталып жаткан кышкы окуу жылы менен жалпы жоокерлердин атынан чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. 2022 жылдын 1 декабрында Үштүк Батыш оперативдүү командачылыгына караган бардык аскер бөлүктөрдө жаңы кышкы окуу жылынын башталышына арналган митинг өткөрүлдү. Жетекчилер тарабынан жаңы окуу жылына коюлган тапшырмаларды так аткаруу жана туура сапаттуу аткарууга чакырып, өздүк курамга куттуктоо сөздөр айтылды. жакшы албаны ийгиликтер каалаймын. Ден соолугуңар бекем болсун. Аскерлик бөлүктөр дайыма абал тынч болуп, жогорку деңгээлдеги көрсөтүштөр деп ишенемин. Дагы бир ирет окуу жылда жакшы ийгиликтер каалаймын. Планга ылайык 2022 жылдын 1 декабрынан 6 декабрына чейин бардык аскер кызматкерлерине күчүрмөн жана мобилизациялык даярдык боюнча тактикалык катардык көнүгүүлөр өткөрүлөт. Сабактардын жүрүшүндө аскер кызматчылары учурдагы Борбор Азия регионундагы аскердик саясий абал менен таанышып, ошондой эле өздүк курамдын күчүрмөндүүлүгүн арттыруу иштерин дагы каралат. Өткөрүлгөн иш-чаранын практикалык элементи болуп, башкаруу органдарын жана күчтөрдүн жогорку деңгээлдеги күчүрмөн даярдыкка алып келүү боюнча өзүнчө штабтык машыгуулар өткөрүлөт.